Саламатсыңарбы? Мен орус тили боюнча, ударение боюнча бүгүн айтып бермекчимин. Ударение деген кыргыз тилинде айтканда басым дегенди түшүндүрөт. Баягы орус тилинде басым менен айтылат кээ бир тамгалар. Ошол сөздөгү кээ бир тамгалар болсо, басым түшпөгөн тамгалар шыва менен айтылып калат. Мындайча айтканда, жалкоолонуп айтып калабыз да калган тамгалардычы. Же болбосо баягы биз ойлонуп атканда, мисалы үчүн деп жооп берип калабыз го, ошол шыва болот. Мисалы үчүн а дагы эмес, же болбосо ы дагы эмес, о дагы эмес да. Мисалы үчүнчү депчи. Мисалы үчүн области слизистых оболочек, оболочек, көрдүңөрбү? Мына точно а дагы болуп айтылбайт да. Оболочек болбойт. Оболочек, оболочек рта у детей, у взрослых, точка. И взрослых. Баягы точка койгондо силер өзүңөрдүн интонацияңар менен точка экенин билгизишиңер керек. Они возникают вследствие различных причин. Эч качан шашылбай эле койгула. Үйрөнүп атканда, тил үйрөнөрдө, бир нерсени үйрөнөрдө эң жаман адат бул шашылган. Эч качан шашылбастан үйрөнүшүңөр керек. Бирөө сен экинчи класска окшоп окуп атасың го деген сөзүнө көңүл бурбай эле коюшуңар керек да. При стоматитах характерны покраснения. Ушинтип эле чозууп окушуңар керек. Анан кийинки сөздөр өзүңөр автоматтык түрдө эле кийинки башка сөздөргө ударение коюп каласыңар. Отеки формируются участки эрозированной. Баягы тилиңер келбей калган сөздөрдү бөлөк башка ошолорду терип бөлөк жазып алсаңар болот. Поверхности или язвочки. Баягы үтүр болгондо язвочки деген интонация болуш керек. Язвочки эмес, ал точканыкы. Язвочки деген үтүрдүкү. Язвочки пузырьковые высыпания. Ылдыйга түшүп кетет интонация. Точка экени билинет да. Чаще стоматит развивается у детей, у взрослых возникает чаще всего как вторичный процесс. Мына все гомес г тамгасы айтылганда в болуп айтылып калат. О менен келген болсо. Ого же болбосо его болуп жазылган болсо всего в тамгасы болуп айтылып калат. Ушинтип сөздөрдү ар бирин айтып чыгышыңар керек. Эч зерикпестенчи. Анан бирок текшериш дагы керек да. Сөзсүз мугалим болуш керек. Мен ылдыйга WhatsApp'ты калтырып коем. Ошол текст эгерде онлайн үйрөнөм десеңер, ошол WhatsApp'тан бир текст берем, анан ошону окуп аудио жиберсеңер, мен ошону текшерип бере алам да. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө